Бул ааламда аң сезимдин сынып калышынан коркунучтуу, күчтүү нерсе жок. Сен чачыңдын өңүн өзгөртө аласың, кийимиңди, жашаган жериңди. Жада калса жарандыгыңды жана аялыңды. Эгер ой жүгүртүүңдү өзгөртпөсөң, анда сенин айланаңда окуялар кайра кайталана берет. Себеби бардык өзгөргөн нерселер сырттан эле өзгөрүп, ошол эле убакытта ичиңде эч нерсе өзгөрүлбөй кала берет. Мурдагыдай. Эгер сен жашоодон бир нерсени кааласаң, эгер өзүңдү өзгөрткүң келсе, эгер бир нерсени алгың келсе, эң жогорку чекке жеткиң келсе, жаман адаттардан арылуу үчүн күч жумшоо кажет болот. Бул кыйын. Көпчүлүк адамдар өзүнүн кандай таланттары бар экенин билбей эле өтүп кетишет. А билгендер болсо, аны өнүктүрүүнүн үстүндө дайым эле иштей беришпейт. Сени жалгыз гана бактылуу кыла турган нерсе, досум, бул бир тепкичке бийик болуу. Бул сенин эмнеге жөндөмдүү экениңди түшүнүү. Бул жашооңду ээлеп калган абалдардан сурулуп чыгып, өз көзүң менен четтен, алыстан чыныгы сен кандай экениңди көрүү. Качан сен өзүңдүн коркунучтарыңа матырылып, алар менен күрөшүү үчүн, ийгилик жолуңду улантуу үчүн, ошондо гана сен күткөн убакыт келет. Эгер сен мүмкүнчүлүктөрүңдү ишке ашыруу үчүн өзүңдөн эрк таппасаң, эгер айланаңдагы адамдардын ынандырып, же болбосо Кудай сактасын, алардын макулдуулугун алам десең, анда сен сынып каласың. Алар сени кылып жаткандарыңдын мааниси жок дейт. Ошондо өзүңдүн кыялыңды жокко чыгарасың. Сенде канча убакыт калды? Канча? Биз билбейбиз да, туурабы? Көпчүлүгүбүз чыныгы миссиясы үчүн ошол убакытты колдонбой да калабыз. Жетишет. Өмүрдү текке кетирүүнү токтот. Эгер бир нерсени кааласаң, сен күчтүү, ташбоор болуш керек өзүңө. Тапкычтыкка үйрөн, идеяга бай бол, эч нерсеге маани бербе, өз жолуңду бил. Бул жеңүүчүнүн сыпаттары. Жүрөктөгөн ойду билиш керек, жеңилүүнү билиш керек. Кайра жеңилип, бирок ийгилик жолун улантуу үчүн кайра улантуу бул жеңүүчүнүн эң негизги, эң башкы сыпаттары. Мен мунун баарын сүрөттөп сиздерге бере албайм, бирок ал бар экенин билем. Бул качан адамга өзүнө керек экенин түшүнгөндө гана чоң эшигин ачат. Өзүнү толугу менен ийгиликке жетүү үчүн багыштайт. Айланаңды сынга көңүл бурбоону үйрөнүш керек. Эркимди таштай катуулай, өзүмдү токтотууга эч нерсеге жол бербейм. Мен бул нерсеге татыктуумун. Адамдын духу эң күчтүү, аны эч нерсе сындыра албайт. Аны өлтүрүү бул мүмкүн эмес. Сен эң күчтүүсүң, сен эң кыйсың, сени эч нерсе токтото албайт. Сен билесиңби, көпчүлүгү артты карап кыйналып жашайт. Акыр аягы чеч. Сен алдыга гана умтуласың. Өзүңдү ушуга ишендиргенде, күчтүү инсан болгонуңда бардык нерсе өзгөрүп жатканын көрөсүң. Кыйын бол, аракет кыл. Сен толугу менен өзгөрөсүң. Катуу таң каласың. Дүйнө таанымыңдын 180 градус өзгөргөнүнө, жасап жаткан аракеттериңе жана жыйынтыктарына. Качан сен өзүңө күн сайын бул менде баары бар, бул менин күнүм, мени эч нерсе токтото албайт, мен өзүмө ишенем, мен колумдан баары келет деп айтканыңда. Жашоодо эки эң негизги күн бар.
сен дүйнөгө жаралган күн жана эмне үчүн жаралганыңды түшүнгөн күн. Марк Твен. Мен ойлойм, ар бир адамга төрөлгөндө эле кыялдардын баары бериле берет деп. Себеби Кудай ушинтип жараткан. Тагдыр. Эгер сенин талантың өнүктүрүүгө татыктуу болгонун билсең, бул жашоодо сени жетпей кала турган эч нерсе жок. Ишенип кой. Мен суктанам сага. Сенин кыялдарың үчүн, ага жеңүүгө аракет кылганың үчүн. Мен суктанам сага өзүңө ишенгендигиң үчүн. Себеби бул жашоодогу эң негизги нерсе. Тырышчаактык, сыноолор, катачылыктар өзүңдү мыкты кылуу үчүн жолдорду издөө. Кыялдуу болуу бул жөн гана мүмкүнчүлүк эмес. Бул адамга кажет нерсе. Сен сага тиешелүү нерсени алуудан коркпошуң керек. Эгер кыялыңа жеткиң келсе, бүт күч аракетиңди жашасың керек. Сен өнүгө баштаганыңда, өзгөрө баштаганында, сенин жашоо жолуңда баары бул өмүрдө аша чаппай, элден өзгөчөлөнбөй жашаш керек. Ал мыйзамга баш ий деп айтышат. Чындыгында өмүр өтө жөнөкөй. Бара-бара түшүнөсүң. Баарын сага окшогон эле адамдар эле курашканын. Качан сен муну түшүнгөнүңдө эч качан мурдакыдай болбойсуң. Бул өтө кыйын. Эмне үчүн адамдар бийик чокуларга чыгышат? Эмне үчүн Мендел Ненсел 26 жыл өмүрүн кантип өткөрдү? Эмне үчүн адамдар мындай кылышат? Ооба, бул өтө кыйын. Бирок жеңишке гана татыктуу. Аны түшүнүү үчүн аягына жетиш керек. Сен ошол үчүн жаралгансың. Сенин идеяң сага тынчтык бербеш керек. Сен дүйнөдө ошол үчүн жашайсың. Бир нерсе курушуң керекпи? Кур. Жаратышың керекпи? Жарат. Ооба, бирок мен көп аз деле билем. Анда ал дагы оку, аракет кыл. Эгер унутуп калсаң, мен сага эстетип коем. Тарыхты окуганы сырткары жазат дагы. Жазган адамдар бул кыялдануудан коркпогон адамдар. Эч качан токтогон. Сен бул нерсеге жетишиң керек. Аракет кылганыңда токто. Өз кыялыңа жетүүдө жолдо токтоп калбагын. Күчүңө ишен, өзүңө ишен. Биздин эң коркконубуз кыялыбызга жетпей калуу эмес. Утмуш жөнүндө экенибизди билип калуу. Караңгыдан эмес, жарыктан коркобуз. Адамдар сен жөнүндө же сенин кыялың жөнүндө эмне деп ойлонгону сени кызыктырбашы керек. Ишенип кой, алардын баары көрбөгөндүгү үчүн эле бул мүмкүн эмес деп айтышат. Мен сага дагы бир жолу айтам. Түшүн, тарыхты окуйт гана эмес, аны жазат дагы, аны жаратат дагы. Кыялданган адамдар гана жаратат. Өзүңө сен сөз беришиң керек. Мен кыялыма жетем, ага жеттүү сынып калбайм, эч качан коркпойм, артка кайтпайм. Болду, бүттү, мен өзүмө ишенбейм деп айтпайм. Аягына чейин жетем. Алсыз киши машыгып күчтүү боло алат. Акылсыз киши болсо, окуп билимдүү боло алат, баарына жете алат. Өзүңдүн алсыздыгыңды унут, арыл. Андан арылганыңда гана сен ийгиликти көрө аласың. Ошондо гана сен тандалып алынган эң мыкты инсан болосуң. Таң калыштуу, бирок адамдар жеңилбей, кыйынчылыгын мүмкүнчүлүккө гана айландырышып алышат. Ошондо гана ал эң мыкты адам болот. Ким аз иштесе, азга гана жетет. Көп күн кетирген, аягына гана жетет. Баарына жетет, баарын алат, өзүнө ишенет. Сен бүгүнкү күнүң эртеңки келечегиңди өзгөртөт. Сенин алдыга тарткан негизги нерсе бул дисциплина. Рахат алууну
Башкалар кылбаганды кылганың менен сыймыктан. Башкалар кылбаганды аткар, сүйүн, бактылуу бол. Элиңе жет.